получится, значит. Он привез. Нотариальная сделка. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Эжекебиз биздин агенттик аркылуу накталай акчага, наличкага ушундай сонун квартира алды. Эжекебиз бүгүн азыр суроолорду узатамын. Биздин суроолорубузга жооп берет. Биздин агенттикти кайсыл жактан качан көрдүңүз эле? Саламатсыздарбы? Мен Самара Нарматова дегенди толук жыл эсимде жок, 3-4 жыл мурун оранжевый пальто кийип алып, карда жүрүп берген интервьюсун көргөм. Мен негизи өзүм баягы биздин кыргыз балдар, кыздар баягы жетилип чоңоюп аткандарды ушунчалык жакшы көрөм да. Башка эл, башка жерде мигрант болуп жүрүп, анан өзүнүн күчтүүлүгүн, өзүнүн бардыгы мындай татыктуу жакшы жактарын көрсөтүп, көптүн арасынан суурулуп чыккан жаш кыздар, балдарды аябай баалайм, сыйлайм. Баягы ютубка отурабыз го эми. Ютубта отурганда мен ушу кийин баягы жаштар деп ошого суктанып карап чыгам. Мен сени ошо жыл эсимде жок, оранжевый пальто кийип бүт айтып бергениңде, ушундай кыз бар экен, ушинтип Азамат, сен ошондо айткансың, мен окуп, образованием жок, жаш эле турмушка чыккам. Анан турмушка чыгып, үй алам деп ошону ошол жолго тандадым дегениңди айткам. Сен нарагың зирек дегени, күчтүүлүгүңү ошондон байкап суктангам, чыны. Жаш кыз экен, Азамат ушундай кылат экен деп. Анан үй алам деген ниет баарыбыз эле болот да. Болот да, ооба. Бай Москвага келдиң, квартира снимать этесиң, хозяйка алып, анан үй алсам деген ниет болгон. Эми бирок кантип алам, качан алам? Убак саат экен. Жылдар өтүп, бирок артемке эрте аракет кылыш керек экен. Бардык нерсеге өз убагында, Убагында эрте. Башта келгенде мен Кыргызстанга кетемин. 2007 Россияга келгем. Биз ошондо Бакиев президент болчу. Анан биздин заман оңолот, Бакиев достойный президент, жашообуз оңолот деп мен кетем деген уверенде мен жүргөм. Кийин биздин Кыргызстанда жашоо өзгөрдү, ал болду. Кыска ушинтип жүрүп, убакыт өттү. Россияда жүрдүм. Бирок 15 бүттү кылып кеттим, болду Москва бүттү деп. 17 кайра келдим. 17 кайра келгенде түшүндүм, жок, Москва бүтпөйт экен. Бизде Кыргызстан оңолуп жашагынча, деп тургунча, мен уже өзүм кесип менен Кыргызстанда иштегенге да уже жаш өтүп барган сайын эми бул жакта болот экен деп. Ошондон мен чындан ниет кылып баштадым. Үй алсам. Ипотеканы ойлонуштуруп, караштырып, коркуп, кандай болот? Эми баягы ден соолукта алып алсам, ооруп калсам, эмне болуп калсам деген ойлор болуп жүрдү. Кудайга шүгүр.
Уақыт сааты чыкты. Убакыт сааты чыкты. Сиз мага Силердин жардамыңар менен ушинтип үйлүү болуп калдым. Сиз мага консультацияга келген күнүңүзгө кайрылайлы. Консультацияга келгениңизди айтып калдыңыз. Башка агентстволорго дагы бардым. Башка агентствого да барып маалымат алдым деп калды. Азыр буну эмне үчүн айтып атам? Себеби биздин агенттикке башка жака барып консультация алып келип, анан биз менен келишим түзгөндөр көп да. Ушул суроону узаткым келип атат сизге. Биздин же болбосо мен сизге консультация бергенде сизди биз менен келишим түзгөнгө эмне кармап калды? Бир болот да, ичиңизден айтпашыңыз мүмкүн. Же бул ушул компания мага үй алып берет дедиңизби, же кандай болду сизде, ошону айтсаңыз? Москвада үй алам дегенде, Москвада көптөн беребиз да. Тааныштарыбыз бар, баарыбыздын орустар менен жүрөбүз. Иштегелер да бар. Риэлторлор көп эле чыкты. Баягы орус балдардан предлагать этти. Наташа өзүнүн демексин айтат, Ира өзүнүкүн айтат, риэлторлор муну ал дешип. Анда менде баягы өзүмдүн ички дүйнөмдө сәл патриот сезим бар да. Мен аларга да ошол акчаны берем да. Анан ошол акча бергенде, ошол акчаны өзүбүздүн кыргыз кыздар иштеп атат, кыргыз балдар иштеп атат, ошолорго берейин. Өзүбүзгө. Эми берде баягы нацист болгонум жок, бирок патриоттук сезим ошондой болду да. Ошол риэлторго берген акчаны өзүнүн кыргыз кыздарга берейин деген ой болду. Анан бардым башка компанияга. Барып, айырда балдарлыкта менен сүйлөштүм. Отуруп консультация алдым, алар ойлорун айтты, баягы баалаштым услугаларын. Андан кийин чыгып, аларга звонок кылсам, кандай тандырак жолу албадым. Кийин телефондо байланышкандачы. Анан мен булар менен иш кылган атсам, булардын жообу мага мындай так мындай болот эже, мындай кылыңыз деген жооп бере алышпайт. Звонок кылсам өчүрүп койт, эми түшүнөсүң, өчүрүп койду, занят, кайра звонок кылат деп күтөсүң, андай нерсе болбоду. Анан булар болбоду дедим, ал компанияны айныдым. Силердин компанияга мен бир убакта келгем, ошо жылдын башыбы, эрте жазда экен, бир ушун бар билейинчи кантип алат экен ипотекага деп. Ошондо келгенде, мына кыз менен канча сүйлөшүп кеткем. Зүлфия менен. Зүлфия экөөбүз, ошондо дагы Зүлфия дагы мага отуруп, мындай жакшына түшүндүргөндө, эже мындай болот, мындай кыла аласыз, мындай кылабыз, услугабыз мындай. Мен суроо бердим, так жооп берди. Анан уже билесиң да, мынча акча кылышым керек экен, мынча болот экен, мындай болот экен. Адам уже уверен чыгасың да. Ооба, даярданасың. Анан деп онтоп сүйлөгүшкү келбегендер бар да. Андай болгон жок. Андай кеттим. Анан өзүм иштер менен пока токтоду, квартира алыш. Чындан аракет кылып баштаганда, мен сага звонок кылсам, эже Москвадамын деп калдым. Мен баягы бир туугандар менен сүйлөшөсүң да. Сиңдилерим дагы эже, Самара Нарматованы окуйбуз го, ал дайым окуп турат экен сиңдилеримчи. Эже ошого барсаңыз канчалар үйдө болуп атат, ушунчалар үй алып атат, эже ошого барыңыз дейт. Анан мен Самара Нарматованы бир издегемде Москвада эмес экен дедим. Бир звонок этсем жок дешти, Москвада эмес дешти. Анан ошол күнү бүгүн звонок этсем, ушул жерде экенсиң. Как раз уже жакындап аткан, уже баягы убактым жакындашып, эми алышым керек болду, эми топтогон акчам жетейин деп калды. Деп звонок кылдым, эже келиңиз дедиң. Анан жүгүрүп келдим. Экөөбүз сүйлөшүп отурдук. Келсең баягы батырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши дейт го. Анан баягы Самара Нарматова интернетте жүрөт, ютубта жүрөт, баардык рекламалар, журналдар. Келсем жакшынакай тыппайган кичинекей жөндөкөй кыз. Сени мага мен ошо өңгө тартканым биринчи сенин кичпейлигиң, жөнөкөйлүгүң. Анан адам менен отуруп сүйлөшүп, мен канча сөздөрдү айттым. Сага керегин да айттым, керек эмес. Ошолордун баарын уктуң да. Мындай деп, мындай кылам дебестен, баарына маани берип, мени коштоп, угуп, сүйүнчүмөн кошо бөлүшүп, мындай нерсе кандайса, кыскасы сенин мага мүнөзүң,
баарын тактага жооп бергениң ишиңи чындан билгендигиң жакты. Ошол күнү договор түздүк. Ошол күнү договор түздүк. Сразу баардык процесстерди айтып өттүм сизге. Үй караганда жаркын эже жардам берет. Мен ошол процесстерде участвовать эте албай калам деп баардыгын айттым да. Себеби кардар баягы билип баштаса жакшы да, эч кандай неме суроолор болбойт. Анан ушинтип мына үйдү тандап, демек эжекебизге биздин агенттик бар жагып, ошончонун ичинен биздин агенттикти тандап, биз аркылуу ушундай сонун квартиранын ээси болуп отурат. Рахмат. Үйүңүз ак жолтой болсун. Рахмат. Ар дайым жакшылыктар болсун. Рахмат айтканыңарга. Келгендердин баардыгы сизге Самара же өзүңүз тандаган үйүңүз аябай сонун экен деп айтат. Биз бир себепчүбүз, баардыгы Алладан. Алла таалам ушундай сонун жарык, сонун квартираны сизге насип кылган экен. Мына бүгүн ачкычын алып, аябай бат болду негизи. Бир гана баягы Сбербанктан бир аз күтүп калдык, 2-3 күн. Анан калгандары Сбербанк заявканы, кадастровый номерин туура эмес кетирип коюп, бир аз күттүк, бирок баары сонун, ойдогудай. Үйүңүздө жалаң жакшылыктар болсун. Рахмат. Потолок аябай бийик, прям неме, кандай деп айтсам, аура өтө өзгөчө сонун. Бул үйдө баягы көп күндөрдү өткөрөсүз буюрса, жакшылыктарды өткөрөсүз. Өзүңүзгө дагы мындай үйгө келгенде, иштен чарчап келгенде эс алабыз. Анан сонун жерден үйлүү болдуңуз. Аябай жакшы жерден үйлүү болдуңуз. Рахмат. Ак өргөңүз ушу бизди себеп болуп, ушул ак өргөңүз ар дайым жакшылыктар болсун. Баягы баарыбыз эртеңден турганда, басканда Алла Тааладан тилейбиз да. Аллахым, айым. Жакшы жерден жакшы үй насип эт, ак жолдуу үй болсун, жакшы болсун деп сен айткандай силер себепчиңер. Ошо Москвада үй алам деген жаштарга көп семьялар, мага окшомдой аялдар, кыздар ниет кылышат да, ошол баарыга биз чын жүрөгүбүздөн чындан ниет кылып, бирөөнүн жакшылыгын, сүйүнүчүн кошо бөлүшүп, ошол үйдө болгондо ушундай үйлүү отуруп кошо сүйүнсөк болот десеңиз. Ошонун дайым жакшы жактарына кошо кубансак, ошол кубанч менен кошо кубанса адам баласы, ошону Алла Таала ошол берет экен да. Ошон үчүн ушу үй алам дегендерге баарыңыздарга алыңыздар. Мен Самара Нарматованын кежинедибизбин ишенемин. Мен бул интервьюну ушу чын айтсам сени реклама кылыш үчүн бергим келди. Вот көрдүңүздөрбү? Мен көбүрөөк үйүмдө эмес, мен сенин ошо жөнөкөй кыргыз кызы келип ошончо иштерди кылып, ушу миңдеген кыргыздарды үйлүү жайлуу кылганыңа биз мисалы үчүн иштейбиз. Мен багы документ менен жүрөсүз деп ал убактыбыз жок. Ошонун иштерин баарын, документтерин баарын так бүтүрүп, эже саат мынча могул жерге келесиз, мондай кылабыз, мондай болот. Ишиң аябай тактыгыңа ыраазы болдум. Рахмат. Ошо кыргыз элим, кыргыз жаштар, үй алам дегендер коркпой ишенип келип алсаңыздар. Биринчи Алладан Самара Нарматова татынакай ишеничтүү кызмат кылып беришин мен гарантия берем. Рахмат. Сага деле багы чоң белек албадым. Өзүң байкагандай иштеп жүрүп. Сага чоң рахмат. Алла разы болсун. Жаркын айга рахмат. Багы ночь иштейм да. Убактым болгондо сенен карап жөнөтүп койман. Жаркын, капылбы, менин бош убактымда жөнөтүп коюптам десем, ошо эрте жөнөттүң, кеч жөнөттүң дебей, туура кабыл алып, жооп жазып атты. Чоң рахмат. Самара сага ушу баягы кыргыздын эмеси бар го. Алтын башың аман болсун деп анан жаш кызга элек дооруга жеткен. Айтканыңыз. Ошондой бактылуу байбиче куракка жеткин деп сага рахмат кызматыңа чоң рахмат. Ошентип кыргыз элине кызмат кылып, көптөгөндөрдү үйлүү кылып, элдердин өзүң жүзүң жарык болсун. Ишиңе так экесин, дайым жүзүң жарык болот. Жөнөкөй экесин, жөнөкөйлүгү адам канчалык жөнөкөй болгон сайын адам даражасы ошончо көтөрүлөт дейт го. Ошон даражаң көтөрүлүп, сыйлуу болуп жүрө бер. Рахмат. Ушул видеонун аягында дагы мекендештерге айтып кетейин. Негизи баягы Самара кечке ютубтан чыгып алып,
кечке ушинтип үй жөнүндө сүйлөйт деп айтышым мүмкүн, бирок бир кездерде ушул үйгө муктаж болгондо эч бир жообун тапкан эмесмин. Ойлогон дагы эмесмин. Мен кантип үй алам? Мен эми ар бир азыркы жаш үй бүлө мисалы 1-2 балал болуу чагында ойлонбой жашашы мүмкүн. Бизде деле ошондой болду. Анан 2 балаң болот экен, 3-чү балаң болгондон кийин уже ойлонуп баштайт экенсиң, мисалы каерге жашайбыз, алардын келечеги кандай болот деп. Ошол кезде Жолдошум экөөбүздүн айлыгыбызды эсептесем, биз канча жыл иштешсек дагы үй ала албайт экенбиз да. Ушуну түшүнгөнмүн да. Анан айткам, Кудай берерин унутпаса, Кудай бизге бир жол көрсөтсө, биз Кудай кааласа үйлүү болобуз депчи. Ошону кечке баягы кайталап, Кудай үй берсең, бизге да эл катары биздин да өзүбүздүн үйүбүз болсо экен депчи. Анан баягы YouTube'дан чыгарган видеолорумдагы балким баягы жаш үй бүлөлөр, балким атайын бир максат менен ушул Россияга келип, бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде иштеп жүргөндө баягы акчаларыбыз бекер кетпей, анан баягы жөндөн жөн баягы нары басып, бери басып, убакытты өткөрбөй үй алсак, бул үй эч качан сизди банкрот кылбайт, эч качан сиз аркага кетпейсиз. Ушуну эле жеткиргим келет. Башка. Алынган буюм ар дайым арзан. Алынган буюм ар дайым арзан. Дегенде кыргыздын сөзү бар да, жөнөкөй сөз, жөн эле алынган буюм, бирок анын мааниси өтө терең да. Сен буюмду алып койдуңбу бүгүн? Болду, ал уже эртеги арзан болот да. Сен күндөн күн өтөт, баардык нерсе кымбаттайт. Эч убакта кымбаттаган нерсе кайра артайт, сыйнасы кетпейт. Ал жылдан жылга кошулат. Ошон үчүн алынган буюм ар дайым арзан болот. Ошондой да. Алынган алдыңызды уже 1 айдан кийин карасаңыз эле уже башкача. Ошон үчүн аламын, үй алам деп ниет кылып, тилек кылган кыргыз элинин жердештерибиз, туугандарыбыз, баарыңыздар да Аллахым үйлүү болгону насип кылсын. Самара Нарматовага ишеничтүү келип, кайрылып, үй алганыңыздарга жардам беришине толук ишенсеңиздер болот. Документтерге аябай так, жөнөкөйлүгү. Ошонусунан аябай ыраазы болдум, чыны. Рахмат, чоң. Тынч болуңуздар, ишиңерге ийгилик. Сен ошо иштеп калганда канча балдар иштеп атышат, ошолордун баардыгы мындай азыр тарбиялап үйрөтүп атасың. Ошол балдар да сени мээнетиң актап, баягы сени биз кыргызча айтканда шакирттермин да. Шакирттериң да сени уят кылбаган, сендей жакшы адамдар болуп тарбиялансын. Өзүң балдарың урмат сыйларын жакшы күндөрүң көр. Бар бол сиңдип. Рахмат, чоң. Ошо кыргыз элине, кыргыз бүт туугандарга кызмат кылып, баягы YouTube'дан көрүп атабыз, өзбек туугандар алып атат, жардам берди, алдык деп. Ушинтип жүзүң жарык болуп эл кызматына жүрө бер. Жакшылыктар болсун. Баарыңыздарга жакшылыктар.